Саламатсыздарбы, эфирде акшам программасы. Менин атым Аджи Турдукулов. Бүгүнкү биздин коногубуз коомдук мамлекеттик ишмер, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов. Саламатсызбы, Медеткан агай, кош келипсиз программабызга. Рахмат. Эми биз биринчиден шайлоо жөнүндө баштасак, агай сөздү. Деги эле президенттик шайлоого 4 ай каларда мыйзамды өзгөрткөн өзү турабы сиздин оюңузча? Сиздин бул сурооңуз боюнча мен сиз өткөргөн конференцияда дагы Азаттык үналыгысында дагы өзүмдүн оюмду айттым. Азыр дагы кайталап коеюн. Мына ушул шайлоонун алдында өтө бир аз эле айлар калганда ушул закондорго ушундай өзгөртүүлөр киргизүү бул менимче кечигип калгандык. Бул жагын мурдатан ойлош керек эле. Мен өзүмдүн мурдакы сөздөрүмдө дагы айттым. Мына бул шайлоо фонду жөнүндө, кандидаттардын күрөөсү жөнүндө эми аны кайталабай да коеюн. Бирок дагы бир айта турган сөз, мына ушул шайлоо фондунун 10 эсе мурдакыга салыштырганда көбөйгөндүгү менин өзүмдүн жеке шайлоочу катары бир күнөм саноо, коопсуздук пайда кылбай койбойт. Себеби эгерде өткөндөгү шайлоолордо ар бир президенттикке чыккан талапкердин шайлоо фонду 5-7 миллион болсо, азыр 165 миллионго чейин, анын ичинен 50 миллион сомду өздөрүнүн кароосу боюнча сарптоого мүмкүнчүлүгү, ушунун баардыгы тең элдин арасында өзгөчө шайлоого жакындаган мезгилде, шайлоого аз күн калган мезгилдерде шайлоочулардын добушун сатып алууга талапкерлер тарабынан кадамдар болбойбу деген коркунучту туудурбай койбойт. Мына ошол шайлоочулар өзүнүн добушун сатып атат деген сөз биздин республикада биринчи эле жолу айтылган жок. Бул биринчи президенттин убагынан бери келаткан ой пикирлер, чындыгын айтканда ошондой фактылар дагы болгон. Ал эми шайлоонун алдына келгенде ошо шайлоо фондунун өтө көбөйүшү, анан болгондо дагы ошол эле чоң суммадагы акчалар бир эле кандидат тарабынан эмес, президенттикке канча талапкер чыкса, ошонун бардыгы тең ошол чоң суммаларды 3-4 айдын ичинде элдин арасына таратууга аракет кылышат да. Бул таратуу кандай болот? Агитация жүргүздүк, пропаганда жүргүздүк, брошюра чыгарды, газетке материал бердик, радиодон, телевидениеден сүйлөдүк деген мындай бир туура жактары да болот. Бирок ошонун ичинен бул өтө чоң сумма башка жактарга да кетип калышы мүмкүн деген гана коркунучту мен айтып жатам. Ошондуктан мына сиз менен болгон аңгеменин негизинде дагы эле бир жолу элге кайрылып айтарым ушул. Быйыл президентти биз шайлайбыз, эл. Кандай президент шайлап алабыз? Ошол биз шайлап алган президентибиз мындан кийинки 6 жылдык мөөнөттүн ичинде элдин биримдигин сактап, мамлекетибиздин стабилдүүлүгүн сактап, элдин турмуш акыбалын оңдоп, мындан ары дагы жакшы, мындан ары дагы экономикасы күчтүү мамлекетке айлантууга элдин башын кошуп, эл алдында эл атасы болуп көрүнүп, элди өзүнүн аркасынан үндөп эрчитип кете турган кишини шайлап ала алабызбы же ала албайбызбы деген гана ой. Шайлоо бул демократиянын булагы, негизи. Бирок мынакей эгемендүүлүгүбүзгө 25 жылдан ашса дагы элдин ошол шайлоо өнөкөтүнө, процесске мындай кайдыгер болуп жатканы көрүнүп жатат го. Бир эле мисал, сиз жетектеген легендарлуу парламенттердин депутаттары мен билишимче анчалык акчанын негизинде шайлоо катышкан эмес да. Элдин дагы аларга карата ишеними көбүрөөк болчу деген сөз бар. Ал эми убакыт өткөн сайын эмнегедир ошол шайлоо процессине кайдыгерлик, ишенбөө сезими, ошондуктан акча алмай
жүрүп жатканына сиз кандай карайт элеңиз? Бул улана береби? Легендарлуу парламенттин убагындагы шайланган мезгил дагы башка болчу, ал депутаттардын өздөрү дагы башка болчу. Сиз менен болуп жаткан маектен пайдаланып, эгер бизди угуп жаткан ошол легендарлуу парламенттин депутаттары угуп жаткан болсо, мен баардыгына мен аларды өтө жогорку сый, урмат менен ошол убакка чейин эсимде сактап келе жаткандыгымды айткым келет дагы. Алардын баардыгына ден соолук, ийгилик, жакшылык каалайм. Келе жаткан шайлоолор, сиз айткандай, эгерде өзүбүздүн шайлоочулардын арасында, өзүбүздүн элибиздин арасында өткөндөгү парламенттик шайлоолор, президенттик шайлоолор сыяктуу эле кайдыгерликти туудуруп, анан эми ким болсо ошо болсун, бизге кимиси көбүрөөк берсе ошого добуш берип коелу деген ой менен чыга турган болсок, биз анда республиканын келечегине коркунуч түздүргөн болуп калабыз. Кептин баардыгы тең. Жаңы эле президентти шайлап алууда эмес. Кеп кимди шайлайбыз? Кандай кишини шайлайбыз? Кандай киши президент болуп келет? Мына ошого келгенде биз бир кишинин кызыкчылыгын, бирөөгө жакшы сөз айтып койгон, же жердеши, же тууганы, же болбосо анча-манча бир тыйынтып берип койгон кишини шайлабастан, мамлекет үчүн күйүп пышкан кишини гана шайлашыбыз керек. Эгер ушул позициядан шайлоого бара турган болсок, анда сиз айткан кайдыгерлик менимче барган сайын кала берет. Сиздин айтканыңызга дагы бир кошулуп айтып коеюн. Мына жалаң эле президенттик шайлоо эмес, парламенттик шайлоо жөнүндө дагы ушу быйыл Кудай буйрса мына президенттик шайлоо өтүп, татыктуу кишини президент кылып шайлап алгандан кийинки парламенттик шайлоого биз даярданышыбыз керек. Анан азыркы шайлоо кодекси, ошонун ичинде депутаттарды шайлоо кодексине өтө олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Чындыгын айтканда, биз 10-жылдан баштап жана парламенттик башкарууга өттүк, ошон үчүн бийлик парламентте болот, күч парламентте болот деген ой менен, ал эми ошол чындап эле биз парламенттик мамлекетке өтсөк, парламенттик башкарууга өтсөк, парламент чындап эле чечүүчү орган боло турган болсо, бийликтин эң жогорку бытагы боло турган болсо, анда биз парламентке кандай депутаттарды алып келебиз деген ойлонулбай калган. Себеби депутаттардын тизмесин түзгөндө дагы көп нерселер ойлонулбай калган. Маселен, өтө эле шайлоочулары көп райондордон бир дагы депутат кирбей калган жерлери бар. Жалаң эле район эмес, региондордон депутаттар кирбей калган жактар бар. Мына ошого караганда бир жагы бар. Экинчиси, шайлоонун тизмесинин эң башында кимдер турат? Канчалык ошол партияга жана ошолордун жетекчилерине взносты көбүрөөк төлөгөндөр биринчи катарда туруп калган. Мына бул жагында ойлонушубуз керек. Парламентке келип иштеп кете ала турган, парламентаризм деген эмне экенин, закон чыгаруу деген эмне экенин билбеген кишилер келип калган учурлар да көп. Мына ошон үчүн ушу шайлоо процессин, парламенттик шайлоо процессин, мына кетирилип жаткан кемчиликтерди, мүчөлүштөрдү эске алып туруп, эмки парламенттик шайлоого жаңы закон менен келишибиз керек. Сөзүңүзгө аралжы, Медеткан агай, Кыргызстанды Борбор Азия мамлекеттеринин ичиндеги жападан жалгыз парламенттик система түзүлгөн мамлекетте айтышат. Бирок салыштырып көрсөк, ошол эле легендарлуу парламент азыркы парламентке караганда көбүрөөк көз карандысыз, эркин парламент болчу да. Балким ошол себептен Акаевди аны таратып жибергендир. Эмне үчүн биз кагаз түрүндө парламенттик өлкө болуп аталганыбыз менен чындыгында андай болбой жатабыз? Сиз айткан легендарлуу парламент парламентаризмдин Кыргызстандагы негизин түзгөн парламент. Чындыгында мына ошол мезгилдеги президент менен парламенттин мамилеси, экөөнүн бирге иштеши бул үлгү катары кабыл алына турган нерсе. Өзүңүздөр билесиз, сиз ал убакта жаш болуп калдыңыз. Мүмкүн ошол легендарлуу парламенттин жүргүзүп жаткан
сессияларын көрбей қалдыңыз. Бірақ мен айтып қояйын, сессияда, парламент сессиясы жүріп жатқан мезгілде, ертең мененден баштап кешке чейин Акаев менің арт тұрчу. Ооба, жок эсимде бар менде. Акаев президент қатары, мүмкін кейбір депутаттарға қарағанда трибунаға көбірек шығып, көбірек сөйлеуші дағы, ошол парламенттің қараусына кирип жатқан закондорду, өзгөчө президент тарабынан киргизилип жатқан закондорду өзү чыгып, өзү аныктап, өзү депутаттарға кайрылып, ушул закондун мазмуну мындай, бизге эмне үчүн керек, ошон үчүн колдоп берсеңер деп өзү түшүндүрмө берчү. Мына ушундай парламент менен президенттин бирге эри шаркак болуп иштегендиги бул биринчи жолу болду, чындыгын айтканда акыркы жолу болуп калды. Ал эми парламент Акаев таратып жиберди деген ойлор ушул убакка чейин келе жатат, бул абдан туура эмес. Эч убакта легендарлуу парламентти эч ким тараткан эмес. Акыркы жолку 13 сентябрь 94 жылкы сессиябызга мына Акаев баш болуп, ошол мезгилдеги аткаруу бийлигиндегилер баш болушуп, ошол парламенттин өтүшүнө тоскоолдук жасап, көпчүлүк депутаттарды жиберишпей, кворумду кескин түрдө кыскартып коюшкандагы мына ошонун негизинен гана акыркы сессиябыздын жүрүшү толук кандуу болбой калган болчу. Бирок парламенттин депутаттарынын бардыгы тең өздөрүнүн мандатын 1995 жылдын март айына чейин сактап калган болчу. Демек, легендарлуу парламентти эч ким тараткан эмес. Ошол кворум жөнүндө бир айтып коеюн, бизди көрүп аткан элде туура түшүнсүн, легендарлуу парламенттин депутаттары дагы туура түшүнсүн. 2015 жылы жаңы шайлоо болду парламентке. Сентябрь айында, октябрь айынын башында болду, 5 октябрда. 1 сентябрда 5 чакырылган парламенттин депутаттары келди дагы заседаниясын өткөрө алган жок. Себеби кворум болгон жок. Ошол бойдон сентябрь айындагы, октябрь айындагы суроо өткөнгө чейин 5 чакырылган парламент сессиясы өткөн жок, кворум болгон жок. Мына легендарлуу парламентте эле ошондой болуп калган, бар болгон. Легендарлуу парламенттин депутаты азыр абактып отурган Өрбек Текебаев сизди ошол кыргыз мамлекетинин негиздөөчүсү катары ар дайым сыпаттап келип жүрөт. Ал керек болсо Америкада отца-основатель деп коет го. Мамлекеттин түзгөн адамдар деп, сизди дагы ошол сыяктуу Джефферсон сыяктуу адам деп ошол жарыя кылып жүргөн бир нече жолу укканбыз. Бирок эмнеге ошол 25 жылдан өтсө дагы Медихан агай, өзгөчө ошол улуу муундагы саясатчылар, орто муундагы саясатчылар ошол биздин чыныгы кыргыз эгемендүү мамлекетте жашабагандай сезишет. Ошол эле кээ бир президентке болгон талапкерлер эмнегедир сырткы күчкө өтө эле таянып кетет. Бул ошол биздин ошол кулчулук, колониалдык психологиясынан эмнеге арыла албай жүрөбүз сиздин оңузча? Легендарлуу парламент кыргыз тарыхында өзүнүн татыктуу орду менен калган парламент. Мен бул парламентти өтө сыйлайм. Ошол парламентти башкарып калганыма мен чындыгында өзүмдүн тагдырымда ошондой бир күндөр болгонун мен дайыма сезем. Жана аны өтө жогору баалайм. Өзүмө аны элге айтып мактанбайм дагы. Ошондуктан ошол легендарлуу парламенттин депутаттарына жалаң эле мен эмес, мен ойлойм ошо кыргыз эли, ошол эгемендүү кыргыз мамлекетин түптөгөн парламент катары дайыма сый урматта, жакшы ой пикир менен эстеринде сактап калат деп ойлойм. Ал эми сиз айткандай, эмне үчүн эле биз шайлоого келгенде, өзгөчө президенттик шайлоого келгенде, парламенттик шайлоодо деле ошондой ой пикирлер болот. Чет мамлекетти ошол жактагылардын ойлорун угуп, ошону эске алганга аракет кылабыз дегениңизге мен кошулам. Ана азыр деле биздин кандидаттардын, мен кандидат болом дегендер, кандидатмын деп азыр эч ким регистрациядан өтө элек, бирок мен кандидат болом дегендердин көпчүлүгү чуркап Россияда жүрүшөт, Казакстанда жүрүшөт, башка жакта жүрүшөт. Ошону элге жеткириш үчүн
газет журналдардан, радио телевидениедан информация берип коюп дагы жүрөт. Себеби мындай деген менимче алардын аракети бар болуш керек. Мына ушуну окуса, эл укса, мени тиги Россия колдойт экен, Казакстан колдойт экен, анан биз дагы ошого бир колдоо көргөзүп коелук деген ой менен жүргүзүп жатабы дейсиң. Мунун баары жаңылыш. Себеби Кыргыз Республикасынын президентин кыргыздар шайлайт. Кыргыз Республикасынын президенти кыргызстандыктар шайлайт. Биз өзүбүз гана шайлайбыз. Бизге Россия болобу, Америка болобу, башка өлкөлөр болобу эч бир кандидатураны азыр тартуулай албайт. Эгер тартуулап бүгүн коюп койгон күндө дагы 1-2 жылдан кийин андайды кыргызстандыктар оодарып коет. Чынын эле айтайын, аны оодарып коет. Ошондуктан мен президент болом дегендер эки жакка чуркап, бирөөнүн эшигин сагалап, анан калп билетеги тигил өлкө мени колдоп атат, бул өлкө мени колдоп атат дедирбей, андан көрө эл менен иштесин да, мына кыргыз элинин, кыргызстандыктардын ишенимине татыктуу болсун. Ошондо гана татыктуу президент болот. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Кыргызстанга келип, бир нерсени баса белгилеп, биздин бийликке карата, коомго карата жакшы пикирин айтты. Бул силерде бул аймакта биринчи жолу атаандаштык негизде, демократиялык негизде шайлоо болору анык болуп калды. Анткени эч ким келсе ким шайланат деп айта албайт деп ошол сөзүн айтты да. Биз буга албетте макулбуз, бирок ошону менен катар бул шайлоо 15 октябрга белгиленген шайлоо бүдөмөк болуп жатканы, ал жакта 4 абдан күчтүү атаандаш талапкер чыгып жатканы, бул мындай чыр-чакыртакка айланып кетеби дегенде кооптуу сезимдер бар да, агай. Кандай кайрайт элеңиз? Болуп кетиши Кыргызстандагы акыбал жөнүндө Кыргыз Республикасы канчалык кыйынчылыктар болбосун ушу демократия жолуна түшүп бараткандыгы жөнүндө мындан 2 жыл мурда Кыргызстанга келип, ошо эл аралык конференцияны өткөргөндө жакшы сөз сүйлөгөн мурдакы Бириккен Улуттар уюмунун генеральный секретары Пан Ги Мун ушул сөз айткан болчу. Мына эми кечеөнкү сөзүндө жаңы генеральный секретарь Гутерриш дагы ушул жөнүндө айтып жатат. Бул чындыгын айтканда биз үчүн сыймык. Биздин республика үчүн сыймык. Чындыгына келгенде канчалык кыйынчылыктар болбосун, артка чегүүнүлөр болбосун, туура эмес кадамдар болбосун, негизи демократиялык жолдо республиканын бараткандыгы бул биз үчүн сыймык дагы, биз үчүн кубаныч дагы. Анан бул биздин бүгүнкү жашоо стилибиздин бири болуш керек. Мына ушуну унутпашыбыз керек. Ал эми сиз айткандай жанагы 4-5 белгилүү адамдар шайлоого чыккан жатат, ушул коопсуздук түзбөйбү деп жатпайсызбы? Мен ойлойм 5-6 эмес, бизден 10 чактан ашык кандидаттар чыгат сөзсүз. Канчалык кандидат биринчи этабында мен чыгам деп айтпасын, мындан коркуп керек жок. Бул тескерисинче бул жакшы көрүнүш. Себеби ошонун баардыгы тең, кандидат болуп дагы регистрациядан өтпөйт, көрөсүз. 10 киши чыгабы, 20 киши чыгабы, ошонун баары тең регистрациядан өтпөйт. Бирок көкүрөгүндө мен болсом жараймын. Мен эмне үчүн ушундай ишке барбашым керек? Мен эмне үчүн элдин кызматын аралабашым керек деген эр азамат кыздарыбыз, уулдарыбыз бар экенине биз сыймыктанышыбыз керек. Канча кишинин конкретно канча кишинин ортосунда шайлоого чыккан жарыш болот. Андан кийин шайлообуз 1 тур менен бүтөбү, же 2 тур менен бүтөбү? Муну кандидаттардын баардыгы тең чыгып регистрациядан өткөндөн кийин керек болсо сиз менен дагы бир жолу өзүбүздүн ой пикирибизди элге салалык. Мен мындай нерсени угуп калдым да, кээ бир талапкерлер ошончолук көп акча, каражат шайлоого таштагандан кийин аны мындай четтетип койгондо жөн эле карап тура бербейбиз. Керек болсо аянтка 5 миң, 10 миң адамдар чыгарганга үлгүрөбүз дегенде ойдо айтып келип жатат да. Буга да бир чети негиз бар. Анткени менин оюмча бийликтегилер азыр ошол саясий талааны тазалоо процессин жүрүп жаткандай болуп жатат да. Ошол эле 25ке жакын адамды камап койгону саясий себептен. Ошонун ичинде Текебаев да бар. Андан тышкары сөз эркиндигине, тынч митингде укугубузда мындай четтетип жатканда, ошол мындай таза шайлоо эмес, мураскер операциясын жүргүзүү, административдик ресурсту одону колдонуу,
мындай ойлору, амал ойлору бар экенин катары сезилип жатат да. Сиз андай сезген жоксузбу? Эгерде бийлик өзүнүн бир кандидатурасын ошону зордук менен административдик ресурсту пайдалануу менен өткөрөм дей турган болсо, буга биринчиден эл жол бербейт. Экинчиден, жыгылаган күрөшкө тойбойт болуп, элдин колдоосуна татыктуу болбой туруп, уттуруп койгонуна карабастан, тууган тушкандарын жана башкаларды, жолдош жоролорун көтөрүп, митингке чыгып, аянттарга чыгып, республикага коопсуздук келтирем дегендерге буга дагы жол бербешибиз керек. Эч убакта жол бербешибиз керек. Бир кишинин артынан эгерде чындап эле ошол добушту ала албай калган болсо, ал ошондой бир басым көргөсү менен, кадамы менен бийликти ала албайт. Кыргызстанда ал этап уже өтүп кеткен. Бул кайтарылбай турган этап. Вот сиздин айтканыңызда башка нерсе жатат. Бийлик, кайсы гана бийлик болбосун, өзүнүн бийлигин сактап калууга аракет жасаш керекпи, жасабаш керекпи? Менин оюм буга мындай. Ар бир эле өлкөдө, кайсы өлкөнү албайлык, өзгөчө өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө бийликтеги турган партия, бийликтеги турган күчтөр өзүнүн кандидатурасын сактап калууга сөзсүз аракет кылыш керек. Бийликтеги турган партия эгер парламентте болсо, кийинки шайлоодо мындан дагы көбүрөөк добуш алып келүүгө аракет кылыш керек. Бул закон ченемдүү нерсе. Мына жакында эле 3 күн болду бар болгону. Англияда жаңы парламенттик шайлоо болду. Жаңы премьер-министр Тереза Мэй өзү инициатива кылып туруп, жаңы шайлоону өткөрдү. Досрочный шайлоо өткөрдү. Туурабы? Себеби анын ою эмнеде эле? Анын ою, мына мен премьер болуп келгенден кийин парламентте, бул парламенттик республика, мына нагызкы парламенттик республика Англия. Мен ошол парламентте өзүмдүн жактоочуларымды, өзүмдүн партиямды ошол жерге бийликке алып келип, өзүмдүн добушумду көбөйтөм деген аракет жасады. Бул бардык жерде эле. Анан мында эки жагы бар да, бийликтегилер эмне үчүн өзүнүн бийлигин сактап калууга аракет кылыш керек. Мына ушунун эки жагы бар, мен түшүндүрүп айтып коеюн. Биринчи жагы, эгерде президент, маселен, президент 5 жыл, 6 жыл, ар түркүн, ар кайсы өлкөдө ар башкача, 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл, 7 жылдары бар. Ошол жылдын ичинде кандайдыр бир саясат жүргүздү, реформа жүргүздү. Ошол реформасын эл колдогон реформа болсо, ошону парламенттеги өзүнүн жактоочулары колдогон болсо, ошол жүргүзүп жаткан реформамды мындан ары мен улантышым керек деген аракетке барыш керек. Ал эми өзүнүн жүргүзүп жаткан реформасын ким улантат? Анын жактоочулары. А эгерде бийликтен кетип жатканда, эгер мен бийликтен кетип калсам, мен ордума келген киши менин аркаман куугунтук жүргүзбөйбү? Менин коюп кеткен кадрларымды талкалабайбы? Мен жүргүзүп жаткан иштердин бардыгын тең башка жака бурбайбы? А эгер жүргүзүп жаткан иштери туура эмес иш болсо, ошону өзү көрүп, билип, ошол иштерим туура эмес болуп калды, бирок ошону сактап калам деген ой менен өзүнүн талапкерин, сиз айткандай мураскерди шайлоого аракет кыла турган болсо, буга биз жол бербешибиз керек. Мехмет агай, сиз көп жыл бою Туркияда дагы, Иранда элчи катары иштеп кеттиңиз. Ал жерде атаандаштык негизде шайлоолор өтөт. Туура. Бирок бизди кооптондуруп жаткан нерсе, ошол Туркияда, Иранда деле таза атаандаштык негизде шайлоонун жыйынтыгы менен исламчыл күчтөр келип жатат, жана ал исламдык күчтөр керек болсо конституцияны өзгөрткөнгө чейин барып жатышат да. Бизде андай коркунуч жок эмеспи? Анткени ошол демократиялык механизм шайлоо менен азыр аябай күчөп жаткан исламдык күчтөр да келип калышы мүмкүн да. Бул сизди кооптондурбайбы? Биз
Кыргызстанды 1990 жылдын 15 декабрында суверендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алганда дагы 1991 жылдын 31 августунда эгемендүүлүк жөнүндө декларацияны кабыл алганда дагы мына ошол декларацияларда менин колум турат. Биз республикабызды светский өлкө деп жарыялаганбыз. Мына ошол жолдон биз эч убакта кайтпашыбыз керек. Эч убакта кайтпашыбыз керек. Бул ислам динине же башка диндерге каршы деген ой эмес. Дин адамдын жүрөгүндө болуш керек. Дин адамдын акылында болуш керек. Адамдын абийиринде болуш керек. Адебинде болуш керек. Адамдын өзүнүн ыйманында болуш керек. Мына дин каякта болуш керек. Бирок дин мамлекеттик ишке аралашпаш керек. Мына диндин мамлекеттен бөлүнгөндүгү эмнеде турат? Мамлекет өзүнүн ишин жүргүзөт, элин багат, элин коргойт, мамлекетин чыңдайт. Дин болсо ар бир адамга ошонун аң сезимине адамгерчиликти, адептүүлүктү, ыймандуулукту үйрөткөн нерсе болот. Бул чоң бир идеология, чынын айтканда. Биз эч убакта динден качпашыбыз керек. Ал эми сиз айткан жанакы Иран менен Турцияны айтпадыңызбы? Иран 1979 жылы февраль революциясы болгондон баштап эле, Аятолла Хамейни келгенден баштап эле бул теологический, то есть дини мамлекет. Ошон үчүн республиканын аты да ушундай. Иран Ислам Республикасы деп турат. Ислам, биз исламга берилген мамлекетпиз деп турат. Мында маселе жок. Ал эми сиз айткан жагынан жанакы өзгөчө Турция жөнүндө айтып жатпайсызбы? Мына бул дагы бизди ойлонтпой койбойт, чындыгын айтканда. Турциядагы азыркы ахвал өзгөчө, мына жакында эле өзүңүз билесиз, конституцияга өзгөртүүлөр киргизилди, ошонун негизинде жаңы шайлоолор болот, жана башкалардын бардыгы тең. Бул жол кайсы жакка барат? Бул нерсени биз карап туруп байкайбыз го. Биз биринчи күндөн баштап, өзүбүз эгемендүү мамлекет болгондон баштап, ориентир катары Иранды эмес Турцияны алып жүрдүк. Себеби түрктөр бизге дини боюнча дагы, тили боюнча дагы, жана башка жактарынан өзүбүзгө тууган эл, илгертеден келип аткан. Ал эми дин боюнча Иран деле ислам өлкөсү. Алар шииттер болгон менен, бирок шиит менен суннит бир эле динден эки бутагы да, чындыгын айтканда, анын тереңдетип, аны бөлбөй эле коелук, ажыратпай эле коелук. Биз көпчүлүк убакта Турцияга мындай ориентир жасагандыгыбыздын дагы бир себеби, алардын мамлекеттик түзүлүшү дагы светский өлкө катары дагы бизге өтө жакын болчу. Ал эми азыркы жүргүзүлүп жаткан саясат Түркия мамлекетин кайсыл жээкке алып барат, кайсыл жолго түшөт, дагы караштырып көрөлүк. Кайсыл гана өлкө болсун, мамлекеттик башкаруунун кандай түрлөрүн өздөрү тандап, өздөрү сактап, өздөрү бекитип албасын, биз өзүбүздүн мамлекетибиздин башкаруу формасын өзүбүз гана чечишибиз керек. Себеби биз республиканын мамлекеттик башкаруунун формасын тандаганда кылымдар бою келе жаткан Кыргыздын тарыхын, маданиятын, үрп-адатын, ушунун баарын эске алышыбыз керек. Бизге кандай мамлекет, кандай башкаруу жакын? Маселен, бизге тоталитардык башкаруу эч убакта туура келбейт. Кыргыздарга көнгөн эмеси, көнбөйт дагы. Мен кичине мындай философиялык жакка бурсам, суроо дагы ошол негизде. Мен эсимде бар, ошол сиздин турпатыңыздагы ошол биринчи президентибиз дагы туңгуч президентибиз ошол өзүнүн башка лидерлер менен диалог жүргүзгөндө абдан мындай үлгүлүү айткан сөздөр да болчу, турпаты да болчу да. Бирок эмнегедир канча жыл өтсө дагы саясий маданиятыбыз өнүкпөй артка кеткендей болуп жатат да. Керек болсо биздин лидерлерибиз да мындай орой сөздөрдү айтып, мындай туура эмес мисал көрсөтүп жаткандай сезилип жатат. Бул эмнеден болуп жатат сиздин оюңузча? Ар бир адамдын өзүнүн сүйлөй турган, алып жүрө турган стилдери бар, ошого жараштуу деп. Бул дагы абдан дипломатиялуу жооп болду окшойт. Мен Тхан агай, сиздин биздин программабызга келип кеткениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Мен
ишенем бул биздин акыркы жолугушуубуз эмес. Шайлоого чейин дагы жолугушсак абдан мындай ниеттенем келип кеткениңизге биздин программабызга. Рахмат, жана эки сөз айтып кетеликчи. Жарайт. 15 октябрда шайлоо белгиленди. Бул өзү дата туура деп эсептейсизби? Анткени Конституцияда ноябрь деп жазылган болчу. Текебаев жазып кеткен Конституцияда. Ошондуктан бул жерде да талаш тартыш болуп, бирок президент атамекен юристтерине макул болуп, ошол датаны койду да. Туура деп эсептейсизби? Эң эле биринчиси, Конституциядагы кемчиликтер болуп калса дагы, даже ушул президенттик шайлоонун күнү ноябрь айынын 3-чү дем алыш күнүнө деп 2010-жылы бекитилген датаны дагы бирденке болсо эле ушу Текебаев күнөөлүү деп жаткан бул туура эмес. 15 октябрга шайлоо күнү катары чечилгени жакында эле болду. А биринчи иретте биздин президентибиз Алмаз Шаршенович Атамбаев өзү айтып чыкпады беле 19 ноябрда болот деп. Текебаевди бул боюнча күнөөлөп кереги жок. Биринчиден Конституцияны Текебаев жаңгыз кабыл алган эмес. Ошол эле убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү биригип алып 15, 16, 17 май күндөрү 2010 жылы күндүр-түндүр иштеп отуруп өздөрү кабыл алган. Анан ошону референдумга чыгарган. Демек бул жерге келгенде баары тең бирдей жооп берет. Анан экинчиден шайлоо мөөнөтү келген жылдын ноябрь айынын 3-чү дем алыш күнүнө белгиленет деген бул абдан туура. Абдан туура. Бул эмнеден чыккан, каяктан чыккан? Анан азыр Текебаевди күнөөлөп отурушпайбы? Ал туура эмес. Бул абдан туура, себеби ошол эле 2010 жылдын 27 июнундагы өткөн референдумда убактылуу президент катары Отунбаева шайланды да. Отунбаеванын мөөнөтү 2011 жылдын 31 декабрына чейин деп белгиленген. Ошондо ноябрда шайлоо боло турган болсо, декабрга чейин шайлоонун экинчи туру дагы толук кандуу бүтмөк дагы декабрь айынын аягында жаңы президент өзүнүн ордунда турмак. 11-жылкы шайлоодо Атамбаев биринчи турдан эле өтүп алды. Эмнеге? Мен ушуга чейин түшүнбөйм. Отунбаев эмнеге шашты? Атамбаев эмнеге шашты? Эмне үчүн 1 декабрда Отунбаева милдетин өткөрүп бере койду дагы, Атамбаев келип ал жерге отура калды. Мына Америкада 200 жылдан ашыктан мезгилден бери президенттик шайлоо өтүп келет. Мындан кийин жүздөгөн жылдар боюнча дагы ошо конституция менен өтө берет. Аларда мындай жан ар бир узак календар боюнча узак жылдын экинчи шаршемби күнү, биринчи дүйшөмбүдөн кийин экинчи шаршемби күнү дейт. Первый вторник после первого понедельника деп айтат да, высокос Нового года. Бүттү. Она ушул дата белгиленген. 2 жыл мурда да шайлоо ушундай эле атат, мындан кийин да боло берет. Бирок ноябрда шайланган президент эч убакта чуркап келип эртесинде бийлик отура албайт. 20 январь кийинки жылы. 20 январь. Мына ошондо келет да отурат. Бизде деле эгерде ошо 10-жылкы кабыл алган конституциянын негизинде шайлоо ноябрь айында өтөт, а президент болсо жаңы жылдын алдында өзүнүн ордуна келет дегенде мына ошондо туура болмок. Ошон үчүн Атамбаев өзүнүн сөзүндө дегенде 19 ноябрь деп туура эле айткан болчу. Бирок эске албай калганы, эгер экинчи тур болуп калса, анда кандай болот? 1 декабрга чейин шайлоого чыккан кандидат жеңип кала турган болсо, ордуна отура албай калат деген гана сөздөн чыгып жатат. Анан дагы бир нерсени эске салып коюш керек. Мында
да бир ойлор болуп жатпайбы? Өткөндө сиз өткөргөн конференцияда дагы ушул жөнүндө сөз болду. Биз сөзсүз ушу 1 декабрга чейин шайлоону өткөрүш керек. Сөзсүз жаңы президент 1 декабрга чейин орунга отуруш керек деп. Мында бир нерсе дагы эске алынбай жатат. Шайлоо эгерде 2 тур менен бүтпөй калса кандай болот анда? 2 тур менен бүтпөй кала турган болсо, конституция боюнча, закон боюнча анда жаңы шайлоо башталат. Ал эми жаңы шайлоо болуп кала турган болсо, Кудай сактасын ага жетпейлик, быйыл нормально шайлоону өткөрүп алалык. Бирок экинчи шайлоо болуп калган, шайлоо экинчи болуп кала турган болсо, экинчи жаңы президенттик шайлоо болуп кала турган болсо, анда шайлоо январга чейин чыгып кетет. Ошондо сөзсүз 1 декабрда президент ишинен кетиш керек деген бул туура эмес. Себеби Конституциянын 63 статьясында жазылып турат. Президенттин мөөнөтү жаңы президент келип ордуна отургандан кийин, мандатын алгандан кийин гана анын суроо бүтөт. Мен Тыккан биздин программабызга катышып кеткениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Сизге ден соолук, сак саламатта. Рахмат. Ошо менен биздин программабыз жыйынтыкталды. Görüşкөнчө сак саламатта туруңуздар.